Assalamu алейкум, қасиетті қылым қарытқан қырғыз елім, момын мұсылман бер туғандар. Мынаке Құдай бұрса, біз Ақниет Аманат қоғамдық фонд өлкөбүздө, мекенибизде чыныгы муктаждар менен кайрымдуу инсандардын ортосунда татыктуу көпүрө болуп берсеген, чыныгы мекенибизде кыйналган муктаж инсандар үчүн татыктуу кызмат кылып берсеген деп ушул фонд түптөлгөн. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Кудайга чексиз мактоолор токтобосун. Анткени ушул биздин фондду Аллах Таалам канчалаган мекендештер, кыйналган үйлүү жайлуу боло албай аткан мекендештерге үйлүү жайлуу болушуна себеп чылган насип этти ушул фонд. Жана ушул боор операция, жүрөк операция, бөйрөк операциясына муктаж бул операция чет жерде жасала турган мекендештерибиздин дагы ден соолугуна Индияда мына 8 адам кетип, Кудай бурса мына 6-чы инсаныбыз мээргүл келип турат алдыбызга. Ушул инсандардын дагы операциясына Аллах Таалам ушу бизди себепчи кылганына Аллахка чексиз шүгүрлөр болгон болсун. Кудайга шүгүрлөр болсун мекендештер, бир туугандар, мына 2 ай мурун эле кандай гана абалда жүрдүк элек. Эмне деген азаптарда жүрдүк элек 2 ай мурун. Ушул мээргүл карындашыбыз, бир тууганыбыз жакшы болуп кетсе экен. Келиңиз, касиеттүү кыргыз элим. Ушул мээргүл бир тууганыбыздын боор операциясына себепчи болуп калайлы, жардам берейли. Кудай бурса ушул кыз дагы өзүнө окшогон кыйналган инсандарга жардам берем деген ниети бар эле, ошол ниетине жеткирейли келиңиздер деп элге кайрылуу кылып отуруп. Иншалла Кудай бурса элдин жардамы менен, бир гана жараткан Аллахтын буйругу менен Индияга барып, мынакей Кудай бурса мээргүл аман эсен мекенине келип отурат. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мен ушунчалык бир ушул жарык жашоого келген болсом, бүгүнкү күнү 28 жашка толгон болсом, ушу 28 жашыма толгонго чейин саналуу гана сүйүнгөн болсом, ошол сүйүнүчүмдүн бири мына ушул мээргүл карындашыбыз аман эсен операциядан чыкканда сүйүнгөнүмөн көзүмө жаш алып, Индияда ушул операциядан чыккан маалда турдук сиздер менен бөлүшүп. Кудайга шүгүрлөр болсун мынакей. Рахмат, элиме рахмат. Элден айланса болот экен. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болгон болсун мекендештер, бир туугандар. Мына Кудай бурса бүгүнкү күнү дагы азыр татын айым жана алайдан эл аман жана башка бир туугандарга мына азыр дагы да толук аракет кылып атабыз. Ушул мээргүл карындашыбыз эле операциядан чыгып келгендей, Индияга алар дагы Кудай бурса жакын күндөрдө кетет. Чогуу алып кетебиз. Иншалла бул жумуш токтобойт. Мекенибизде кыйналган инсандар үчүн дайым эл үчүн татыктуу көпүрө болуп, татыктуу кызмат кыла беребиз деген ниет бар иншалла Кудай бурса. Мээргүлдү канчалаган мекендештер сурап, канчалаган мекендештер дуа берип, канчалаган бир туугандар мээргүлгө жардамын берип отурду. Мен ушунчалык сүйүндүм. 1,5 ай 15 августта көтөрүп чыккан экенбиз мээргүлдү коомчулукка. 1,5 ай дегенде 400 000 акча чогулуп, 400 000 акча кечекиде төшөктө жатып калган малда 400 000 акча 12 күндүн ичинде $32 000 айланды. Кантип бул сиздердин, элимдин жардамы менен, элибиз кайдыгер карабаган мекендештерибиздин колдоосу менен 12 күндө $32 000 жетип Индияга сапар алды. Мына машалла ушу Алла ыраазы болгон болсун ар бир жардам берген инсандарга. Мен ушунчалык ыраазы болом элим менен. Кудай бурса мына мээргүлдү сурашып, көзүнө жаш алып, ыйлап, мага голосовой жибербей, голосовой жиберишип, ушундай инсандар болуп атты. Ыйлап, шоргулуктап ыйлап, ушул кыз жакшы болуп кетсе, мен ниетиме, максатыма жеткен болот элем деп. Новосибирде бир эжекебиз бар. Мен ушул эжекебизге аябай ыраазымын. Бир эжебиз бар. Мээргүлдүн чоң атасын ушу Россияга чакырып Новосибирге. Аты Назгүл беле? Назгүл, э? Назгүл деген эжебиз бар. Мен ушул айрыкча ушу мээргүлгө бир эбегейсиз жардам берген бир ушул эжеге ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Анткени биз жигит болуп, биз мырза болуп кыла албай атканда, ошол эжебиз ушул мага байланышып, мээргүлдүн бир жакындарын жиберчи медер. Мен ушул жерге базар кыдырып болсо дагы аракет кылайынчы. Ушул кыздын өмүрүн сактап калайынчы, мен дагы сен менен биргеликте ушул кызга жардам берейинчи деп отуруп, чоң атасы ошо Новосибир шаарына кетти эле. Чынын айтканда, ошол жерде менмин деген көкүрөгүн көтөрүп жүргөн
жигиттердин, мырзалардын мындай айтканда сезимдерин ойготту ошол Назгүл эже. Чоң атасын базарга алып кирип, теги кыргыздын уулдары, жигиттери барбы? Жада калса улуу сөз мындай сөзүм катуу ийсе кечирим сурайм. Назбийке Мээргүлдүн жердештери, алайлык туугандар, мырзалар барбы деп ушундай жигиттердин намысын ойготту. Мен ошол эжеге аябай ыраазы болом. Буйруса мына баары жакшы. Мына Мээргүл астыңыздарда турат, астыбызда турат. Кудай буйруса, ушул Мээргүлдү көтөрүп жүргөн маалда өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мээргүл, Милан, Назбийке деген 3 кыз менен үчөө тең боор оорусуна чалдыккан. Үчөөнү аябай катуу киришип, аябай катуу чуркап жүргөн маалда Милан биринчи кетип, бирок Назбийке да ошол маалда каражат чогулуп аткан, баары эле бирок бир гана Кудайдын буйругу экен. Мээргүлдө такыр каражат жок болчу. Бир гана Кудайдын буйругу менен бул мен ушунчалык сүйүндүм. Аллах таалам Мээргүлдү бизге мээрим кылып жиберип койгон экен. Анткени Мээргүл аркылуу биз канчалаган соопко ээ болдук, билесиздерби? Аллах тааламдын бизге жиберген мээрим экен бул кыз. Иншалла Кудай буйруса. Мына буйруса ошол маалда Аллахтын гана буйругу менен Мээргүл Индияга операцияга кетип, Назбийке мына бүгүн Турцияга боор операциясына бүгүн учуп кетти. Кудайдын буйругу менен. Кудайга шүгүрлөр болсун ушунчалыгына деле. Буйруса мына баары жакшы. Мээргүл өзүң айтып кетсең абал кандай? Мына кечекиде келген маалында мен бул жерге шартка байланыштуу келип тоса албай калдым. Бирок келем дегем астыңа сөзсүз. Кудай буйруса мына абаларыңдын астында турасың. Туган уругуң бар экен, кыргыз элиң бар экен. Айткам го, жанагы сөз бар, кыргызды кыргыз эч качан таштап койгон эл эмес. Буйруса мынакей бутуңа туруп, сонун болуп мекениңде турасың. Индияда эмес, кайра мекениңде ден соолугуңду чыңап турасың иншалла Кудай буйруса. Өзүң айтып кетсең, ден соолук кандай азыркы маалда? Жакыныраак тарт. Кудайга шүгүр көрүп турганыңыздар. Жакшы. Жакшы. Жакшы буйруса машалла. Ооба мынакей келгенине бир жумадай болуп калды Мээргүлдүн келгенине. Ооба бир жумадай болуп калды. Астыңыздарда турат мынакей мурунку менен бүгүнкү күндүн мындай айырмасы кандай? Абалы жакшыбы? Мурдага караганда мана кызым жакшы алдымда отурат. Кудайга шүгүр жакшы. Мана рахмат. Биринчиден ушу сиздерге рахматымды айтам. Аябай терең ыраазычылык менен ушу ак ниет фонду ушу сиздерге. Экинчиден мана ушу кыргыз калкым ыраазычылыгымды терең ушу ыраазычылык менен билдирем. Үчүнчүдөн мана ушу Россияда жүргөн мекендештерибиз, мигранттарга көптөгөн мана ушу ыраазычылыктарды айтам. Кыргыз элим бар экен, кыргыз журтчум бар экен, элим калкым бар экен, кызым мана жакшы болуп алдымда келип отурат. Рахмат сиздерге. Алла ыраазы болсун. Мана мурдага караганда азыр кызым бир жакшы мана чыгып кирип айтканды кылып мана дарилерин ичип жакшы отурат. Мана шу Кудайга шүгүр. Рахмат. Буйруса мына Мээргүл экөөбүз мен ар бир көтөрүп чыкканда инсандар менен сүйлөшүп, жакындан таанышып отурганда мындай убадалашып сүйлөшөбүз да, ошондо Мээргүлдүн бир өзгөчө бир сөзү болгон. Медереке, эгерде мен жакшы болуп келсем, Кудай буйруса, мен өзүмө окшогон инсандарга сөзсүз жардам берем. Мен кыргыз элиме кызмат кылам деген ушундай бир жакшы ниети болгон. Бул кыз билесиздерби? Өзүнүн апасына үй алып берип, үйүнүн ремонтун бүтүрүп берип, ушундай максаттарды койгон. Эми бир иним бар, ушул инимди үйлөп алсам, анан өзүм турмуш курам деп ушундай максатты коюп жүргөн. Бирок Аллахтын сыноосу экен. Аллах таалам ошол максатына жеткирбей ушундай оор тагдырдын сыноосуна кабылдып, Кудайга шүгүр. Бирок мына алдыңыздарда сонун болуп турат. Иншалла булдан бул жагына дагы мен кечекиде сөз бергем. Bundan бул жагына да таштап койбойбуз кыргыз эли менен биргеликте. Мээргүлдү биз дайым кабар алып турабыз. Мээргүл менен биз дайым кабар алышып, байланышып, акыреттик жакын мамиледе болобуз иншалла. Элге кызмат кылабыз. Буйруса дагы да кандайдыр бир проблемалар болсо сөзсүз жардам беребиз. Биргеликте сиздер менен. Анан эң башкысы сүйүнгөнүм мына ушу Индия жеринде өзү да айтып келген. Мен ушундай хиджаб кийип, орунуп, Кудай буйруса элиме сөзсүз кызмат кылам деген. Мына ошонун сөзүнүн убадасы көрүнүп турат. Кудай буйруса иншалла бир аз ден соолугун чыңап калса, жакшы болуп калса, сөзсүз
элге кызмат кылабыз иншалла биргеликте. Мына Миландагы ушинтип убадасын берген бизге көз азиз Асылбек бир тууганыбыз. Мына ушулар менен биз элдин сезимин, намысын ойготобуз Кудай буйрса. Элге татыктуу кызмат кылабыз иншалла. Ушул инсандарды көрүп башкалар ойгонсо деп аракет кылабыз. Анан дагы бир маселе айтып кетем. Мына Мээргүл кечеге ушу Индиядан келатканда негизи 6 айлык дары менен чогуу келиш керек болчу. Бирок толук 6 айлык дарысы келген жок. Анткени каражат жетишпегендиктен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул кыздын абалы аябай оор болчу. Башка Миландардай, берки башка боорлордо эмес, бунуку альвакокоз деп боор жүрөккө келген кан тамырларда курт басып калган. Аябай оор ушундай сложный операция болду. Ошондуктан бул кыз көбүрөөк каражат кетип көбүрөөк кыйналып калды. Бирок дары дармеги дагы ошо 6 айлык келбестен жада калса 1 айлыкта толук дарысы менен келген эмес. Мен азыр Кудай буйрса дарысын аракет кылып атам. Жакында өзүбүз Индияга барабыз. Эгерде дагы да ушу дары дармегине жылуузон Мээргүлдүн келип дубасын алып, Мээргүл менен жылуу жумшак сүйлөшүп, дагы да ушу дары дармегине жардам берем дегендер болсо мен айтаар элем мекендештер, бир туугандар. 40-ына чыдагандан кийин 41-ине чейин бул кыз туура жакшы болуп келди, бутуна туруп келди, бирок өмүр бою иче турган дарылар бар. Ал дарылар аябай кымбат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол дарысына дагы биргеликте Кудай буйрса сиздер менен биргеликте жардам берели деген ниет бар. Келиңиздер мекендештер. Иншалла ушунчасына чыдагандан кийин дарысына дагы жардам берели. Мен ушуну сурап кетем сиздерден, бир туугандар мекендештер. Бирок бул кыз аябай намыскөй кыз, намыстанат көп нерсени. Анан мен кээде урушам. Ушундай сага ден соолук керекпи, жашагың келеби? Уялат. Сиздерден уялат, элден уялат. Башта ушинтип уялып маскасын ачыш эмес. Алгач мен элге алып чыкканымда ушинтип элге кайрылууну дагы туура көрбөй, арга жок төшөккө жатып калганда анан өзү макулдугун берген. Мекендештер, бир туугандар, жана Мээргүл. Негизи бул жашоодо баардыгыбыз муктажбыз. Ар бир пенде муктаж. Муктаж эмесмин деген пенде жок аба. Бул жашоодо эч кандай намыстанбашыбыз керек, уялбашыбыз керек. Адам жашагысы келген болсо эчтекеден уялбашыбыз керек. Көрүп аткан бардык мекендеш бир туугандарыбыз деле муктажбыз бул жашоого. Ошондуктан бардыгыңыздарды туура түшүнөт деп ойлойм. Бардыгыңыздарга рахмат мекендештер. Аллах ыраазы болсун. Сиздер билесиздерби, кандай гана чоң соопко ээ болдуңуздар. Күнүмдүк убактылуу соопко эмес. Кудай сактасын, кандайдыр бир убактар келет, но денебизден жаныбыз чыккан кезде дагы, биз чыныгы жашоого кеткен кезде дагы, Кудай буйрса ушул соопторубуз дарегибизге жазылып турат мекендештер. Анткени биз адамдын өмүрүнө, адамдын ден соолугуна себепчи болдук иншалла. Мына сиздер менен биргеликте. Дайым бардыгыңыздар ушундай кайдыгер карабаңыздар, кыйналгандарга жардам бериңиздер. Буйруса тынччылык болсун, аманчылык болсун, эч качан эч ким оорубасын. Мекенибиз аман болсун, тынч болсун. Эч ким момундай тагдырдын оор сыноосуна кабылбасын. Бардыгыңыздарга мен рахматымды билдирем. Мээргүлдүн үй бүлөсүнүн атынан, биздин Акниет Аманат коомдук фондунун атынан жана өзүмдүн жеке атыман терең ыраазычылыгымды билдирем. Азыр Мээргүлдү көп сүйлөткүм келбеди, анткени билесиздер, боорун жакында эле операция кылып келди. Буйруса жакшы. Ден соолугу жакшы ооба. Сонун буйруса. Жакынырактан алып койсоң да. Жакынан мындай кылсаң да сөздү угула тургандай болупчу. Мээргүл, мына мен сени кыскача бир көп сүйлөткүм келбеген. Сага ар бир жардам берген мекендештериңе өзүң ыраазычылыгыңды пасырактан ал. Ыраазычылыгыңды болбосом рахматыңды айтып кетсең, учурдан пайдаланып жакыныраак кел. Ыраазычылыгымды билдирем бардык жардам берген кыргыздарга. Рахмат. Буйруса. Рахмат, биз ушу Мээргүлдүн атынан, үй бүлөсүнүн атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буйруса иншалла жакшы болот. Бул кыйынчылык күндөр артта калды деп билебиз. Аллахтын оор сыноосу Кудай буйрса артта калды иншалла. Аллах сүйгөн пендесине жана Мээргүл көтөрө ала турган пендеге бул оор сыноону берип коет экен. Сен бул сыноону көтөрдүң, бул сыноону жеңдиң. Бул сыноо артта калды иншалла Кудай буйрса. Эми алдыга койгон жанагы ниет максаттарыңа Аллах таалам жеткирген болсун, жетесиң иншалла. Рахмат баарыңыздарга. Аллах ыраазы болсун мекендештер.